Манас үчүлтеген ар тараптан изилдөө жана жайылтууга арналган Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын алкагында Манас улуттук академиясы жана Кыргыз радиосу руханий өзөк долбоорун сунуштайт. Бул долбоор кыргыз элинин кенже эпосторун жана элдик поэмаларын кеңири жайылтуу, улуттук маданиятка көңүл буруу максатында радио берүүлөрдүн сериясын даярдайт. Эртабылды эпосунун кара сөз варианты. 9-чу уктуруу. Микрофондо Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Чыңгыз Мамаев. Эс алып отурганда табылды минтип сөз баштайт. Биз кароолдо жатканда урушту ким салды болду экен? Жылкыда калган баардан москооз сом жигит, сөзгө мокок тоң жигит Акмат мындай деди. Жылкыны жайып туйдук, асияак уктап калыппыз, кыйкыйган табыш уктук, туя калдык тыбыяп, көйүнө талаа жыбыяп, дөңгө чыгып каясак, калмактан келет калың эл, кумуй кайда дейт кыбыяп, 40 жигит каткырып тамакшага киришип, талка кайтып күлүшүп олтурушту. Табылды кайра сурайт. Сүйлөй туштагы акы. Сүрүшкөнүң айтып көрсөтө турган чагың, эр жигит душманын жойсо багы көтөрүлөт. Бул жерге калмактар атайлап келип кандай кайтты? Калтырбай баарын айтчы акы. Акмат мындай деп сөзүн бүтүрдү. Түндө жылкы алып азыраак уруш салганда, тирүү калган калмактан бир кошуна качып барган экен. Ошол барып кабар салган экен. Көп калмак жыйналып алып, жылкынын изин чалыптыр. Жалпы каптап кирип, жылкыны кайра сүрсөк, жаңыдан күрүк мүнсек деп жөө жалаңдап келишкен экен. Биз аларды көрүп качырып, кайра баарын жапырдык. Калың элге капталып кармаштык. Жылкыда калган 5 киши азбыз деп жоодон качпадык. Качмак түгүл шашкан жокпуз. Жылкыга жакын келтирбей, тирегине жеткирбей, балгарттын суусун кечирбей, аз болсок да айбат кылып алышып, аттуу жөөлү калмак менен аянбай чабыштык. Аңгыча 40 жигит асабалуу туу алып, жарышып чыкты. Эр табылды баш болуп, эрдикти жоого салышты. Кар үстүндө калмактын канын суудай агызды. Бирибиз дагы кемибей аман эсен табыштык. Акмаат сөзүн бүтүрдү. Эр табылды 10 кишини жылкыга таштап, 30 жигитин ээрчитип алып, улуу суу балгарттын боюна барып, калмактын жолун тосуп жатты. Калмактар түнү бою дүбүрөшүп, качал эми жүрдешип, ичинен бузулуп, кардан, жоодон кысылып, карга малтап жүргөн жоодон өлгүчө качып жүрүп жолдо өлүш керектешип, туш-туштан сөгүлүп 40-50дөн бөлүнүп, жылдызды белги кылып, күн чыгышка карай бет алып, аттуу жөөлү болуп качып кетти. Чалгалмак 60 баатыр менен карга чумулуп, жерлерде көчкүгө көмүлүп, кошун карай бет алып, ар кимиси ар кандай көрүнүп, көчкүгө алдырып көбүн карга чалдырып, 15 гана кишиси менен өзү аман калып, 40 баатырын көчкө алып, жүргөн жери күз болуп, муруту шак-шак муз болуп, аябай жүдөдү. Элиме кантип жетем деп, көрбөгөнү көр болуп, ичи жалын бук болуп, муңдашаар киши жок болуп, муйгуп муздап, күнү түнү кар бузуп, күйүккөндөн кан кусту. Аттары чарчап жыгылып, алдыга бастыр сендешип, ат чалдырып демдешип жатып, ойго араң түшүштү. Таң агарып сөгүлүп, талаанын бети көрүнүп, тоо-тогу жакын чачырап, күндүн нуру төгүлүп, уйгу-туйгу ак булут удургуп көчүп, бөлүнүп турган кезде чалгалмак баатыр чар тарабын карап, сактанып, табылдыдан чочулап, чарчагандан дарттанып, жолдошун карга бастырып, жол тосом деп наз кылып, табылды келген го деп башка жак менен жазгырып, ылдан бастыргыла деп жолдошторун шаштырып жолго аттанат. Оруктагы калың кол ордунда жок бейм чачылып, жылкы айдап ашырып кеткен го деп ойлонуп, кошуна карабоз менен бастырып келет. Колдун аман түрү жок, коломтодо күрү жок, колу сынып кокуйлап, боздоп жаткан андан, көзү чыгып темселеп, коштоп жаткан мындан көп, буту сынып буркурап, бир тууганы өлүп, бир боорум деп чуркурап, сокур болуп темселеп, жан талашып энтелеп, били-билин жетектеп калмактар чубап жүрөт. Муну көргөн чалгалмактын мууну бошоп жалдырап, буту колу шалдырап, бул эмне деген шумдук деп алсырап карап турат.
күнү 6 күн ашууда калып, кар болуп, сөз сураарга алы жок, ачкалыктан каргысу жок, алай дүлөй борошо, асканын баары жар болгон жерде ат чалдырып, аш ичпей, тамак ашка зар болгон, андагы күнү тар болгон чалгалмактын ачуусу келип, каары келип айкырып, карт жолборстой бакырып, бири калбай калкынын баарынын келүүсүн айтып чакырат. Элди жыйнап, эл эсебин алып, качып кеткен калмактын аркасынан барууну каалайт. Жери майышкан кол гана, 7000 калмак эл гана, от башы болгон эр гана, 10.000 калмак эл гана. Чалгынга кетсем чачылып, чаржайыт кетип жашынып, чабышкан жоосу жок туруп, чак челекей качканы кандай. Жылкыны жыйнап койбой, семизин тандап сойбой, чалгалмак күпүлдөп, демигип дүпүлдөп сүйлөп, калган элин чогултуп, ачууланып, каарланып сөгүп тилде олтурду. Өлгөндөн калган 3000 калмак канынан коркуп чочулап олтурду. Арасынан бир карыя, каным, уккун деп сөз баштап, калың калмактын көргөн кордугун эми айтат. Каным, 60 балбан ээрчитип ашууга кеттиңиз. Айдарга малыбыз калбай, аттарды кошо алдырдык. 6000 калмак баарлап, жылкынын артынан барсак, аз гана кыргыз балдары алдыбыздан качырып, жаныбыз араң калды. Жылкынын баарын алдырып, жесеке жерди чалдырдык. 7000 калмак болуп барып, желде ыкчам кыргыздын 700дөй калмакты такыр кырып салдырдык. Өзүң кеткен соң асманда булут ойноп, алган жылкы мал тургай минген аттан койбоду. Ашкылы ичээр, чолоо жок, асмандын күнү тутулуп, ачылаар дүйнө болбоду. Жылкынын артынан барган бизди ажыдаар жойлоду. Алдынан чыккан бир дагы кишини аман эсен койбоду. Калмакка бүлүк салгандан, калтырбай атты алгандан кармашам деп барып канча киши кырылды. Кашында 40 жигити бар. 40-нын тең башында бирдей кызыл жоолук туулга экен. Баары бирдей кыйкырып кирди. Кызыл чийкил жаш бала табылды. Кайсы экени башында биле албадык. Айбатынан таамай жакын кире албадык. Жолборстой түрү бар. Тула бою ок. Толкуну менен көзү балбылдаган кызыл чок. Кийгени ок өтпөс темир тон экен. Калмак кыргыз көп элде мындай неме жок экен. Орошон күрүк аты бар. Баланын баатырлыгына караганда эле билинди. Беттешсек ойрон кылат. Каным, ушуну эске алыңыз. Чалгалмак ачуусу келип, калкынын качып кеткенине капа болуп, карабозду минип, качкан элин аркасынан жүрүп, 1,5 миңче кишини таап алып айдап келди. Баардыгы 4,5 миң калмак болуптур. Ошондо чалгалмак мындай сөзүн айтат. Мен чалгалмак болуп, чалгалмак атка конуп, жоодон качып көргөн жокмун. Жолумду кишиге берген жокмун. Эрменкан менен эчен жолу чабыштым. Эрдемсинген далайдын элин чаап алыштым. Ошолордун эрбекен, ак дөө менен күрөшүп 6 күн жүрдүм. Аягында жыктым. Жаш кезде калмактан чыккан каруусу жандан бир бөлөк кара лөк менен кармашып, олжулуп калкын чаптым. Кытайдан чыккан Кырымкан, кылымдан ашкан Нурумкан баарысы менен беттешип, чалгалмак деген кабарым чар тарапка угулган. Ашыктай болгон жетим табылдыны алышаар болсо көрүп, аманатчаным соо болсо адебин колго берермин. Ажыраткан жылкысын алдынан тартып алаармын. Томуктай болгон баладан 9000 калмак токтоо берип чыдабай, тос болуп качканын акылыма сыйган жок. Оруктамдан көчүп, балгарттын суусун кечип, баатыр сынган неменин башын кесип кетем. Жылкысын кайралып, артынан кууп барам. Сайышып күчүн көрөм. Сайдырсам, олжо берип, сайышууга келбесе, сан жылкысын чубатып кайтып келем. Ушуну айтып чалгалмак 4,5 миңче колун баштап алып, оруктан көчүп, сары белди ашып, жылаңачты басып жөнөп калды.
Урматтуу радио угуучулар, сиздер Манас улуттук академиясы менен Кыргыз радиосу тарабынан даярдалган Руханий өзөк долбоорунан Эртабылды эпосунун кара сөз вариантын угуп жатасыздар. Уландысын шейшемби күнү ушул маалда улантып уктурабыз. Актан Тыныбековдун вариантында Эртабылды эпосун кара сөзгө айлантып кагазга түшүргөндөр Таланталы Бакчиев, Айгерим Кубанычбекова. Текстти көркөм окуган Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Чыңгыз Мамаев, режиссеру Жыргаламанова, редактору Жаныбек Эсеналиев.